Кыргызстан Кумтор Голдко убактылуу тышкы башкаруу киргизгенден кийин 44.000 унция 1 тонна 247 килограммдан бир аз ашыгыраак алтын сатып $40 миллион дөң киреше тапты. Мындай кабардан кийин өлкөдө жарандарда өзүбүз иштете албай дүйнөгө уят болуп калбасак бекен деген кабатырлык жоголду. Муну биз бир 5 жыл мурда, 10 жыл мурда деги эле кумторду биз чет өлкөгө бербейли өзүбүз иштетсек болот экен. Канча акчаларыбыз, байлыгыбыз талаага кетип атыптыр. Мен сүйүнүп атам да, мына азыр колго алып атабыз. Эми Кудай буйруса соттон утуп алсак, бул түбөлүккө эми бир топ убакытка кыргыз эл үчүн иштеп берет деп ойлойм да. Эң сонун иш кетип атат. Мына кыска мөөнөттө канча $40 миллион акча түштү деп атат. А балким жакшыраак калыпка келсе, мындан да көп түшмөктүр эле. Компаниянын убактылуу жетекчилиги түшкөн пайдага Кыргызстандагы башка да кендерди иштетүү максатын жарыялады. Ал ишканада өндүрүш мурдагыдай эле жүрүп жатканын, кызматкерлерге айлык бере турган эски система калыбына келтирилип, ушул тапта чечилбей турган олуттуу деле маселе жок экенин айтты. Мындай ишенимдүү иш-аракеттер кыргыз алтыны кыргызга кызмат кыла тургандыгын жышаны катары бааланууда. Эми ким чыккынчылык кылган болсо кармалыш керек, жооп бериш керек эл алдында. Ал Кумтор бул жалпы Кыргызстандын байлыгы болуп эсептелет. Элге кызмат кылыш керек. Бир 4-5 адамга кызмат кылат. Жогорку кеңештин 17 майдагы чечими менен Кумтор Голд ишканасынын 3 айга убактылуу сырттан башкаруу киргизилген. Мындай сунушту парламентке Кумтор алтын кенинин ишмердигин иликтеп жаткан мамлекеттик комиссия берген. Зарыл болсо компанияны тыштан башкаруу дагы 3%га узартылат. Мамлекеттик комиссия канадалык Сентара Голд компаниясы Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө $4,252 миллион төлөгө милдеттүү экенин билдирген. Ишкана мындай дууматтарды четке кагып келүүдө. 7 майда болсо Бишкектин Октябрь райондук соту Сентара Голдту Кыргызстандын экологиялык мыйзамдарын бузган үчүн мамлекетке $261 миллиард 719 миллион 674 миң сом кенемде төлөп берүүгө милдеттендирген. Диана Райымжанова, Баяман Тургуналиев, жаңылыктар үчүн.